Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз программабызды алда карай уланталы. Азыр улуу дүйнө жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Улуу дүйнө дегенче кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу болгон Манас эпосуна кайрылабыз. Албетте бул эпосто кыргыз элинин бүтүндөй түшүнүгү, жашоосу, басып өткөн жолу, тарыхы, бардык жашоо тиричилиги бардык жагы камтылган. Демек ушул дүйнөнү жайылтууда акыркы кездерде манасчыларыбыз жана аны менен катар бир катар жаштарыбыз өзгөчө эмгектерин кылып келет. Ошол эмгек кылып аткан жаштарыбызды бүгүн студиябызга чакырып тааныштыралы дедик. Тагыраагы жакында эле Манастан маалымат алаттуу долбоор уюшулуп, ошол ишке ашып баштады. Бул эмне болгон долбоор, Манастан кандай маалыматтарды ала алабыз? Айтор ушул өңүттө сөз кылалы. Манастан маалымат алуу долбоорунун уюштуруучусу Чыңгыз Болотбеков жана Элиза Эрнисбекова. Кош келипсиздер. Кутмандыгыңыздар менен бирге болсун дейли. Анан жакшы долбоор баштаган экенсиздер, абдан кубанычтабыз. Бул Көй Кашка бирикмесинин демилгеси, Көй Кашка бирикмесинин ичинде өткөндө мына бир 2 жума мурун талкуу болуп калды. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы болуп көп адам отуруп, ушундай эмне кылсак, дагы кандай иштерди кылсак, буга чейин дагы бир нече иштерди кылып көрөбүз, дагы Манасты жайылтууда азыркы учурда кандай жол менен жайылтсак болот деп. Азыр көбүнчөсү эле баягы соц тармактарда отуруп калды. Ушул аркылуу жайылтууга деп ар бирибиздин оюбузга келип отуруп, капыстан ойго келип кетти ушул нерсе. Ушундай сабак өтөлү. Ошого белгилүү адамдар чакыралы кыргыздын. Баары тең мындай бир таасир алсын. Ошол Манасты ушул улуу адамдар да билет турбай, биз эмнеге билбейбиз деп. Себеби бул нерсенин мындай болуп калышы, башкаларга карасак, мисалы Кавказ элдерин, Чечен элдерин карасак, алар мисалы өзүнүн биин жоготпойт. Ар бир мырзасы, ар бир айымы өзүнүн биин мыкты бийлей алат. Цыгандарын карасак, китара чертет такай, өзүнүн улуттук нерсесин жоготпойт да. Анан ушул биздин негизги идеологиябыз болгон Манасты ар бир кыргыз баласы биле жүрүш керек деген өңүттө болдук да. Себеби жанагы Абдылас Малдыбаев атабыздын бир айткан сөзү бар. Манасты укпадым десең дүлөйсүң депчи. Ансыгар ушу ар бир кыргыз баласынын жүрөгүнө сиңиргенге, жакшылап жайылтууга, башка керексиз нерселер менен маалыматтарды неге толтурбай ушул Манастан. Эми бул азыр чынын айтканда Манас издене элек десек болот да. Ушундай бир дың боюнча жатат азыр Манас. Изилдей турган нерселер аябай көп. Мында ар бир нерсени ар бир билим менен, ар бир чөйрө менен айкалыштырып, ушул боюнча талкуулар болот. Ар бир сабак сайын. Ар жуманын 6-күнү жумасына бир жолу. Эң сонун. Анан дагы Манаста баягы азыркы илимдин ар бири камтылган да, чындап чечмелей келгенде. Аны тереңден түшүнүш керек, өзүңүз айткандай чечмелеш керек аны изилдеп. Азыр сиздер кандай багытта маалымат берип атасыздар ошондо? Өткөндөгү сабагыбыз баягы биз бетке кармаганыбыз, дүйнөгө таанылганыбыз ушул Манас менен Чыңгызыбыз да. Өткөндө эң алгачкы сабагыбыз Манас жана Чыңгыз Айтматов деген сабак болду. Анан бул Чыңгыз атабыздын чыгармаларын карасак деле, чыгармаларын руху кылган Манасты. Көп жерлерден Манас атабыздын образын берген, ошондой окуяларды берген. Өзүнүн эле айткан сөзү бар, бул Манас эпосундагы окуяларды мен өздөштүрүлгөн түрдө чыгармаларга кошом деген. Анан ошолорду бердик, буюрса кийинки сабактарда баягы унутта калып бараткан улуттук оюндарды, медицина менен байланышын, ырчыларыбыздын кандай байланышы болгон, азыркы болуп жаткан мисалы кинолордогу сыйкырлардын кандай байланышы Манаста. Азыр биз фантастикаларды көрүп алып таң калабыз, а бирок Манаста эчак эле болуп койгон да, мисалы бул нерселерчи. Мисалга айтып өтсөк, жанагы баарыбызга маалым болгон Манастын башында башталган кадимки козусун бөрү тиштеп алып тоо ашып кеткен да, артынан жетип барса ошондо 40 шилтен турган болот, канаттуу аттар. Анан Манас сурап атат: "Менин козум гана, жанагы бөрү кайда?" деп. Ал бөрү деген бизбиз. Биз ишенбей атат. Алдап атасыңар деп. Анан ошол жерден баягы бир жигити чыга калып, жүгүрүп барып карышкырга айланып, кайра жүгүрүп келип кишиге айланат. Аны биз кадимки Сумерки деген кинодон көрүп жүрөбүз. Окшоштуктар да. Биз бирок маани бере бербейбиз. Мисалы Эр төштүк окуясы Манаста кезигет. Ал мисалы бизде чал куйрук аты өкчөп койсо чүкө болуп, кайра өкчөп койсо ат болуп атат. Чал куйрук деген түлүп бар. Бизде маалым болгон дүйнөгө белгилүү мультфильм Трансформер деген мультфильмде мисалы машина болуп кетип, кайра робот адам болуп атат да. Ошондой окшоштуктар аябай көп да.
Анан мисалы ошол Манас эпосунда айтсак эле көбүнчөсү айтышат баягы бир илгерки эскилик заман дешет. Эскилик заман, кылыч ташмай заманды элестетишет. А бирок чын-чынында Манас эпосунун доорунда ушундай өнүккөн заман болгон десек эч качан жаңылышпайбыз да. Себеби Дүбүрө хан деген хандыктын тушунда Манас атабыз чабып киргенде ошондо айтылат да, кыштын күнү üşütпөс ысык соккон деми бар, жайдын күнү ысытпас салкын соккон жели бар дейт. Себеби бул ойлоп карасак азыркы учурда кондиционер кыштын күнү жылытып атат, жайдын күнү салкын жел болуп атат да. Ушундай нерселер аябай көп. Мисалы медицина жагынан алып карасак, оозго салса уктаткан дарысы дейт. Димедрол сыяктуу дарысы да. Ошондой эле обезболивающий деп коебуз го, тынчтандыра турган дарылар. Алар оор жемилде ушундай Манас атабыз кыз сайкалы менен чыгып, экөө сайыштан жаракат алганда Манас атабызга ушундай чыдатпаган ооруга ошо дары сүйкөлүп, ошонун оорусун тып басып атат. Ушундай өнүккөн заман болгон, ушундай элге жакшылап жайылтышыбыз керек да, жакшы туура багытта. Мисалы дин менен көп жерде чаташтырып жүрүшөт. Эч качан Манас менен дин бири-бирине эч качан каршы келген эмес. Манас атабыздын өзүнүн сөзү бар: Кудайдын билигин бирлигин, кубаттуу болоор тирлигин, көрбөй туруп ынанып, көңүлдөн чыгар кирлигин дейт. Мына ушул дин боюнча эч кандай каршылыктар келбейт. Бул каршы келет дегендер балким бул маалыматы жоктор деп айтсак болот да. Ушундай чаташ маселелерди билбегендерди билгизели деген үмүт болуп атат да. Эң сонун. Ал эми Элизага суроо, жаш курактары кандай каралган? Жаш курактарга чектөө жок. Дегеле кимдер маалымат алат? Негизинен студенттер маалымат алса болот. Мүмкүнчүлүгү барлардын баары азыр Манас академиясынын эшиги эртең менен баштап кечке чейин ачык. Адресин айтып коелу: Разакова, Бөкөнбаев Разакова да. Ар бир эле каалоочу келип ошо соц тармактардан рекламаларды берип атабыз. Ошол жактан көрүп эле келип катыша берсе болот. Ал жакта аудиториялар чоң, кадимкидей эле сабак өткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анан негизинен бул башында өзүбүзгө идея болгон. Ал жакта тилчилер, манасчылар бар. Анан сабакты мындай очередь менен, кезек менен эстафета кылып өтөлү деп ойлогонбуз. Мисалы, тилчилер макала каптарды изилдесе, манасчылар көнө сөздөрдү изилдеп ошентип өтөлү дегенбиз. Анан Чыңгыз мырза жакшы самалыкты баштап ошо белгилүү адамдарды алып келип суроо жооп кылып атат. Анан эми дагы келечекте ошо эстафетаны дагы уланталы деген оюбуз бар. Мисалы, бир күнү Чыңгыз байке өтсө, экинчи күнү мен өтүп, үчүнчү күнү дагы башка манасчылар өтүп, ошентип очередь менен өзүбүздүн ойлорубузду айтып, сабак өтөлү деген дагы пландарыбыз бар келечекте. Жакшы. Эми ушул сиздер өтүп аткан сабакты көрүү үчүн, маалымат алуу үчүн, аудитория кеңирээк болуш үчүн кандай ыкмаларды колдонуп атасыздар? Эми албетте эле азыр онлайн форматка көбүбүз көнүп алдык го. Ушул багытты сиздер да колдонуп атасыздарбы? Ооба, онлайнга. Бул эң дагы бир реклама болуп, сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип бул эфирден да нечендеген адам көрүп атат. Ушундай нерселерди азыркы учурда маалымат бергенде эч бир жерден калган жокпуз. Биздин сабагыбыз боюнча бардык жерге жеткиликтүү болсун деп. Баягы кулак чалып калса эле андан кызыгуу пайда болот да. Себеби бизде азыр мисалы карасак TikTok дейбиз, башка ызычуу адамдардын бир аң сезимине дүрбөлөң сала турган нерселер болуп атпайбы? Анан бир айткым келет, айрыкча кыргыз элине бул Манастын маңызын билген адамга эч кандай мотивациянын кереги жок да. Мотивациялык китеп окуунун же башка мотиваторлордон сабак алуунун десек болот да. Себеби Манаста бардык нерсе камтылган. Кыргыз эли нечендеген жерлерде жүрдү, бирок ошондо да өзүнүн улутун саткан жок, намысын тепсеткен жок. Тетиги эле бири кетип Алтайга, бири кетип Кангайга дейт. Бири кетип Иренге, бири түшүп кетти, кайра чыккыс тереңге дейт. Ошондой жерлерден топтолуп отуруп кайра бир ушундай бир чоң каганатты түздү, мамлекетти түздү, азаттыкты кийинки урпактарга деп бизге алып берди. Мына ошол ата-бабаларыбыздын эмгегин акташыбыз керек да. Чын-чынын айтканда биз азыр кыргыз эли ата-бабалардын авторитети менен жашап келатабыз. Саякбай атабыз момунча миллион сап айтып койгон. Сагынбай атабыз момундай айтып койгон. Токтогул атабыз момундай күү чыгарган. Баланча ырчыбыз момундай ырдаган. Жусуп Абдурахманов монткен, Исхак Разаков монткен деп. А бирок суроо берип келгенде биз эмне кылдык дегенде эч кандай майнаттуу эч нерсебиз жок. Бардык даяр материалдарды колдонобуз азыр. Эмне тарых болбосун барды жаңыча изилдөөлөрдү чынын айтканда 1990 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан бери
жакшы деле нерсе боло элек десек болот. Мисалы жаңы деле чыгармаларды деле көрө элекпиз. Өзгөчө деле ачылыштар боло элек. Мурдагы эле болгон нерселерди эле кайра кайталап жаңылап эле аты өчүп калбасын деген эле үмүттөй болуп атат да. Анан ошого сыңары бул Манаста изилденилек көп нерселер бар, ошону изилдей берели деп. Себеби Элиза айтып өтпөдүбү? Ар бир ошо билген кесибинде. Ошол анан чакырылган коноктогу ошого чукул жагында адамдарды чакырабыз да. Кудай буюрса кече эле Курмангазы Азыкбаев агабызга жолуктум. Ал киши да буюрса кийинки сабактарда келет. Ал кишиде жалаң аспаптар жөнүндө сөз кылабыз. Манас эпосунда аябай көп да аспаптар. Унутта калып кеткен. Агайдын дагы бир сөзүндөн баягы маегинде майтешип атып уктум эле. Ушул Манас эпосунда ушул аспап жөнүндө айтылат, бул жөнүндө айтылат, муну баары унутта калды деп чечмелеп айтып берген болчу. Ошол аспаптарды кайрадан жандантууда дагы Агайдын салымы чоң, бүгүнкү күндө жасап атат. Анан мына Манаска кызыктыруу боюнча манасчыларыбыз деле аракет кылып келатпайбы? Күндөп Манас айтуу, сааттап Манас айтуу, айтор ушул нерселер орун алып келатат да, мындай баарлашуу, кара сөз түрүндө бир андан дагы мындай таасирдүүрөөк болот деп күтсөк болобу? Ооба, ал жакта суроо жооп түрүндө болот. Негизи анан медицина тармагында окугандарды чакырып келип, мисалы Манас эпосунда медицина жөнүндө сөз кылсак болот. Азыр көптөгөн врачтар ошо кандидаттык иштерин жада калса Манас менен защита кылып аткан учурлары бар экен. Манас эпосунун ичинен ооруларды, жана дары дармектерди алып, ошо кандидаттыктарын жактап аткандарын кулагыбыз чалып калды. Анан баарлашуу албетте кызыктуу болот. Учурдан пайдаланып ар бир жолу реклама кылып алалык. Instagram, Facebook баракчаларыбыз бар. Көй кашка коомдук фонду деп кирсе, ошол жакта рекламалар болуп турат. Анан баарлашууну дагы эгер мүмкүнчүлүгү жок айыл жергесинде жашагандар түз эфирден алып көрсө болот. Ошол аккаунттар аркылуу. Ооба, ошол аккаунттар аркылуу эле. Ар жуманын 6-күнү саат 2-де. Жакшы. Ошол ар бир багытта окпайсызбы? Манаста эмне деген гана багыттар камтылбаган. Ар биринен тапканга мүмкүнчүлүк болот бекен? Албетте болот да, себеби жөн эле алып карасак, ар бир нерсенин чечмелениши бар да. Ар бир нерсенин азыркы күндө биз көр турмушта колдонуп аткан нерсенин баардыгы, көз көрүп аткан нерсенин баардыгы бар. Мисалы Манас эпосунда бассейнде, азыркы учурдагы бассейнде кабус деп айтып коет. Брелокту сапсалга деп коет. Зубочистканы даңданку деп коет. Ушундай көп нерселер бар. Мисалы бала баккан аялды дая деп коет. Кыргыздын нукура сөзү да буларчы. Мисалы ошондой нерселерди изилдей берсек, чыга эле берет да. Бул Манаста окуган адам бир 10 баракты окуп туруп, ишенбесеңиздер сиздер деле. Эртеси күнү окуса дагы бир кошумча маалымат ала аласыздар да. Кайра ар бир сөзү бул ушундай Манас чатыларыбыздын генийлиги. Ушундай айтылганда Саякбайдыкын айтылып атат. Шыта кечүү, таш кечүү, Алмамбет кечкен маш кечүү деп. Ши деген ал ошол Кытайдагы дарыя экен да. Та деген болсо ошо дарыянын аты ушундай айтылат экен да. Анан булардын өзгөчөлүгү ошо Кытай тилин кандайча билбеген. Аларды кыргыз жеринде эле болушкан да. А бирок кандайча ошо Кытайдын тилин дарыясынан бери билип атат. Ши та деп Кытайда айтылат экен да. Анан шыта кечүү, таш кечүү деп айтылат. Ошол эле сыңары башка тилдер аябай көп да. Иран тили бар, орус тили бар. Тетиги эле Манас атабыз баскан жерлер, этиги француздар айтылат. Француздар кыргыздар баран эли деп коюшкан. 9 руу баран эли дешип. Немистер эле айтылат. Италия, түрктөр имерилбей жүрүптүр дейт. Мына ошол Италия өлкөсүнөн бери барып келген Америка тараптар жердин түбү желпиниш дейт. Тетиги планетанын арткы беттери, океандын жээктери ошолордон мисалы алардан алып отурсак илимпосттор ар тарап тизилет тарыхчыларыбыз кайсыл учурда кандай болгону, себеби бул далили Манас атындагы тоолорду, Манас атындагы сууларды көп жерден билебиз. Анан ошол боюнча айта берсек, каза берсек чыга берет экен да. Демек, сөздү баягы жыйынтыктап, тоңлоктоп айта келгенде, биз Манас дегенде согушту, кандайдыр бир эпикалык баатырларды, мифологиялык бир көрүнүштөрдү гана элестетип калганбыз да. Азыр илим жаатында жана өзүбүзгө колдоно турган бир жашообузга керектүү нерселерди каза билебиз деген.
Менде дагы бир мындай кызыктуу суроо. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Кичинекей балдардан баштап аксакалга чейин келе берсе болот депчи. Ал эми кичинекей балдарга өтө эле оор болуп калбайбы? Бул манастын тилин дагы башкачараак кылып же аларга өзүнчө саат бөлүп бересиздерби кичинекейлер балдар үчүн? Мисалы манас эми баардык эле кичинекей балдар келе бербейт да. Манас айткан жаш балдар бар азыр. 18 күндүк манас айтуу жакында эле жыйынтыкталып өттү. Ал жакта мисалы 3 жаштагы балдар манас айткан учурлар болду. 2 жаштагы балдар анан жүрөгүндө жалыны бар ошо манаска кызыккан балдар келсе, менимче алар түшүнөт деп ойлойм. Бул эме балдарга эң оңой жолу бизде азыр эмне кичинекей балдар Бэтмен болом дейт, Спайдермен болом дейт, Зорро болом дейт. Дагы эмне азыркы кийинки мультфильмдердин аты көп, заты да көп болуп кетти. Анан бул жерде эмне үчүн манас болом дебейт, эмне үчүн сыргак болом дебейт. Буюрса ушул жаатына сүйлөшөлү деп атабыз. Эми чынында фильм тартканга дараметибиз жетпейт азыр Кыргызстандыкка. Анан тартпай деле койгондон да бул касиеттүү нерсени туура эмес чагылдырып алып дагы балким балесине калмайчы. Мультфильм жаатында сүйлөшүп көрөлү деп атабыз да. Ушул жаатына бир демөөрчүлөр менен сүйлөшүп, мисалы Сыргак деген мультфильм тарсак болот, Чубак деген мультфильм тарсак болот. Ошолорду көрүп балдар калыптанат. Бала эмнени көрсө, баягы уядан эмнени көрсө чуканда ошону алат дейт. Анан мисалы бизде ушундай нерселер колдонулбай келет да. Мисалы Түркмөнстандыкын карасак, алардын рекламасына такай өзүнүн нахал техиндери, анан бапактары менен такай ошо баатырлардын рекламасын бат-баттан бере берет да. Анан алардын жанагы тойлорунда балдар такай ошондой улуттук кийимдерди бапактары менен кийип барышат да. А бизде деле ошондой кылсак болот да. Кыргыздын улуттук баатырдык кийимдерин тиктирсек болот. Эми балдарга шундуктун баары тигилип атпайбы? Бар жоктун баардыгы. Ошондой нерсени деле кылсак болот да. Балдарга жеткирүүнүн эң оңой жолу ошол кыскача кара сөз түрүндө жомок кылып жазсак болот. Буюрса ал четинде иштейли деп атабыз да, жомок кылып жазып манастыча кичине жөнөкөй жеңил түрдө оңой кабыл алганга. Мына ошондой да. Эң сонун. Эми бул азыркы уюштуруп аткан сабак манастан маалымат алуу долбоору канча убакытка чейин уланышы мүмкүн? Эми бул өтө беребиз, Кудай буйрса. Убакытты чектебейсиздер. Убакытты чектебейбиз. Бирибиз өтпөй калсак, бирибиз болуп өтө беребиз да. Сөзсүз эле бирөөбүзгө байлап калбайбыз. Анан буйрса, эгер деңгээли дагы көтөрүлсө, телевиденияларга да сунуштап көрсөкпү деген ой болуп атат. Эми деңгээли жагы жогорулап рейтинг ийиттесе, эми бар эфир деген эфир да. Элге жеткиликтүү болот. Бир жайбаракат чай ичип отурганда көрүшсө, мисалы өткөндө Чубак ажынын бир берүүсүн көрүп калдым. Бир жерде дайыма бирлөр шерине кылчу экен да. Анан ал жерде арак ичип отуруп, майрамдашып экен. Ушу Чубак ажы күлдүрүп сүйлөйт деп эле Чубак ажыныкын коюп койчу экен. Анан ошентип отуруп эле бир канча убакыт өткөндөн кийин арак ичилбей калыптыр. Ошентип баардыгы намаз окуп калыптыр, Чубак ажыны күлүп көрүп атыпчы. Баягы анан балким бизде дагы ошентип жүрүп балдарына баягы Спайдермендин маскасын сатып берип, Манастын маскасын сатып берип калабы деген эмет да, көрүп отурушпу. Буюрса жакшы, баягы алдыга койгон максаттар бар экен, ошонун баардыгы тең ишке ашсын дейли. Анан албетте манас дүйнөсүнө, Айкөл атабыздын ааламына ар бирибиз кызмат кылууга милдеттүүбүз. Буюрса сиздер аткарып аткан ишти элге жеткирип турууда биз дагы өрөктөш болууга даярбыз. Жалпы элге кайрылуу болсун, чакырык болсун, балким көрөрмандарды да чакырасыздар сабагыңыздарга. Биздин эфирди көрүп, ошо Instagram, Facebook баракчаларынан көрүп, сабактарыбызга катышып турушуңуздарды суранабыз. Ал жакта пайдалуу маалыматтар менен бирге эле жакында планга ишке аша турганда көп катар маселелер каралып атат. Мисалы, Манасты окутуунун методикасы аттуу китеп мындай кичине брошюра иштеп чыгарып атабыз, тилчилер ошо. Ал жакта филологдор көп да өзү негизи. Анан баары тең эле сабактар өтүүнүн методикасы, мисалы кыргыз тилде өтүүнүн методикасын билишет, адабиятта өтүүнүн методикасы аттуу китептер бар. Анан эмнегедир манастыкы жок экен. Анан азыр мектептерде манастануу кружоктору иштелип окутулуп атат. Анан ошо мугалимдерге жеңилдик болсун деп, мисалы эртең биз деле барып мугалим болуп калышыбыз мүмкүн. Анан ошо методикаларды иштеп чыгуу оюбуз да бар. Анан манастануу таймашы өткөрүлүп келет жыл сайын эле 7 областта. Анан манастанууга даярданып атканда эле ар бир окуучуму деп томдук китептерди казып, эпосторду казып окуп отурбай, ошо тест китеп иштеп чыгалы деген дагы пландарыбыз бар. Манас бөлүмүн өзүнчө, Семетеги өзүнчө, Сейтек өзүнчө кылып, анан
даярданганда ошо китептин баарын казбай ошо тест китепти эле алып жана НЦТдай кылыпчы. Ошо тесттерди жаттап, анан ошо менен Манас таанууга чыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү болот да. Эми пландар аябай көп, буга бир гана убакыт керек, анан иштеш керек. Анан баарын чакырып кетмекмин, ошо Манасты билгиле, Манасты үйрөнгүлө, жүрөгүңөрдө жалын болсо биздин фондко келип, коомдук фондко келип кошулгула деп, сабактарыбызга катышкыла деп айтам. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ишиңиз кошумчалайсызбы сиз? Баягы акындарыбыз айткандай, түш эле кеч бир кагазга түк кирбес ойлор Манаста. Түбөлүк бакыт издесең, түбүңдү түздө Манаска дейт. Мына ошол Манас менен түзөлөлү, ошол Манас менен келечекке баралы. Ар бир жаш, ар бир кыргыз жараны Манасты билсин. Манасты билген киши эч качан кем болбойт деп айтмакчымын. Эң сонун. Эң сонун. Мына ушундай чакырык менен бүгүн биз маегибизди жыйынтыктоо алдында турабыз. Таң эрте келип сиздерге жакшы бир маек куруп берген, жакшы бир маалымат берген угул кыздарыңыздарды тааныштыралы. Көй кашыкка бирикмеси тарабынан уюштурулуп жаткан Манастан маалымат ал долбоорунун уюштуруучулары Чыңгыз Болотбеков жана Элиза Эрнисбекова бүгүн бизде мейманда болду. Биз менен бирге болуңуздар.